Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Мен Кудаймын деген адамдын айткандары экспертизага жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Эми анын жыйынтыгына жараша Кудайдын тагдыры чечилет. Мындай маалыматты Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын башчысы Зайырбек Эргешев парламенттин 16 октябрдагы аркылуу маселелер жыйынында билдирди. Тагыраагы бүгүнкү жыйында дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар тууралуу мыйзам долбоору каралган. Анда белгилүү болгондой, өлкөдөгү теңирчилердин ишмердүүлүгү мыйзамсыз. Бул тууралуу теңирчилер диний уюм катар каттоодон өткүсү келген, бирок документтер толукталууга кайтарылган. Алар кийин кайрадан документ тапшырышкан эмес. Тапшырса карап көрөбүз дейт Зайырбек Эргешев. Белгилей кетсек, теңирчилердин маселеси депутат Улукбек Ормоновдун Арыстан Алайдын чакырык иш аракеттерине укук коргоо тармагы 1 жылдан бери мыйзам чегинде баа бербей жаткандан нааразы болгонунан улам белгилүү болду. Анан да эң таң калыштуусу, жөнөкөй адамдар анын Кудай эместигин кантип далилдешет. Голландиянын полиция кызматы кеминде 9 жыл бою үйүнүн жер төлөсүндө кыямат күндү күтүп жашап келген үй бүлөнү таап алды. Алар тууралуу үй бүлөнүн улуу баласы жергиликтүү спирт ичимдиктерин ичүүчү жайга келгенде гана билинген. Бул тууралуу BBC кызматы билдирди. Нидерландиянын түндүк чыгышындагы Дренте провинциясында 58 жаштагы эркек киши 16-25 жаштагы 6 баласы менен толук огочолонгон үйдө жашап келген. Үй бүлөнүн улуу баласы үйдөн чыгып, спирт ичимдиктерин ичүүчү жайга келип, жардам сурагандан кийин аларды таап алган. Жигиттин тышкы келбети жана анын жүрүм туруму аталган жайдын ээси Крис Вестербекти тынчсыздандырган. Ал 5 кружка сыра ичип, баарын ичип алды. Аны сөзгө тартканда үйдөн качып чыкканын жана ага жардам керек экенин айтты. Биз дароо полиция кызматына чалдык деп Вестербек РТВ телеканалына билдирди. Крис Вестербек менен маек курган жигит мектепте такыр окубаганын жана чач тарашка 9 жыл бою барбаганын айткан. Анын чачы узун, сакалын гирдеп кеткен жана кийимдери да эски болчу. Эмне болуп жатканын түшүнбөгөндөй өзүнө алып жүргөн. Ал мага кичүү инилер менен карындаштары менен очолонгон жерде жашаганын айтып, ал жерден кетүүсү керектигин билдирген дейт спирт ичимдиктерин ичүүчү жайдын жетекчиси. Жигиттин артынан барган полиция кызматы ал үйдү таап алган. Үйдүн ичиндеги конок бөлмөдөгү шкафтын артында жер төлөөгө бара турган тепкич бар экени аныкталган. Үй 3000 адам жашаган Руйнерволд айылынан алыс эмес жерде орун алган. Бирок бир катар бийик бактар өскөндүктөн ал үй даана көрүнчү эмес. Жергиликтүү басылманын журналисти өзүнүн Twitter баракчасына үй бүлө кыямат күнүн күтүп жашап жатканын жазып чыккан. Дренде провинциясынын полиция кызматы 58 жаштагы үйдүн ээси тергөөчүлөр менен кызматташуудан баш тарткандыктан камакка алынганын айтты. Мурунку башкы прокурор Аида Салянова былтыр киши колдуу болуп каза тапкан иниси Улан Саляновдун өлүмүнө УКМКнын мурунку төрагасы Абдил Сегизбаевди күнөөлөп чыкты. Мурунку атка минер инимдин өлүмүн уюштурууну ошол кезде кызматта турган Сегизбаев колдогон деп эсептейт экен. Бирок бул жөн гана сөз. Азырынча эч кандай далилдер жок. Ички иштер министри Саляновдун өлүмү эч кандай саясатка же эжеси Салянованын ишмердүүлүгүнө тиешеси жок экенин айтканы менен Аида айым саясатка тиешелүү экенин айтып келет. Бирок анын бул кебине деле далил жок. Кыскасы эч бир далил жок болгондон кийин инисинин арбагын тынч коюп, сасык саясатка аралаштырбай койгону оң болчу. Кечээ 15 октябрда Бишкектеги Калыс Ордо жаңы конушунда мыйзамсыз жерди басып алуу аракеттери жасалып, 100гө чукул адам чуу салган. Алардын айрымдары мамлекетке караштуу жерге казыктарды кагышып, ээлеп алуу аракеттерин жасашкан. Маалыматтарга ылайык, окуя түшкө жакын болгон. Бул маалымат тиешелүү жергиликтүү бийлик органдарына жетер замат шаар жерди пайдалануу жана куруу башкармалыгынын кызматкерлери окуя болгон жерге барышып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Бирок укпай коюшкан соң алар милиция кызматкерлерин чакырууга аргасыз болушкан. Жерди мыйзамсыз басып алууга аракет жасагандардын уюштуруучулары шаардык номер 5 милиция бөлүмүнө алынып келинди. Учурда алардын өздүк жеке маалыматтары такталууда деп айтылат мэриянын билдирүүсүндө. Ошол эле учурда мэрия өз алдынча жеке аракет менен жерди басып алуу 1 жылдан 3 жылга чейин, ал эми массалык түрдө басып алууга катышкандыктар үчүн 3 жылдан 5 жылга чейин, аларды тукургандар же алардын уюштуруучулары болсо 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылаарын эскертет. Буга чейин Бишкекте үй куруу үчүн жер участоктарын бөлүп берүүгө мораторий киргизилген. Ооба, Бишкекте жер басып алуучулук мындан 30 жыл мурун эле эгемендик алган күндөн тартип болуп келет. Бирок баам салсак, жер басып алуучулуктун көпчүлүгү режим бийлик алмашканда өлкөдө башламандык өкүм сүрүп турган учурларга туш келген. Туура эгемендик алган жылдары жер басып алгандардын дээрлик баары, андан кийин айрым басып алуучулар жерлерди басып алган бойдон ээлик кылып алышкан. Бирок анда заман башка болчу, талаптар реалдуулукка жакын эле. Кийинкилерчи, андан кийинкилер бийлик алмашкан сайын ар кандай тукуруулар менен саясий өңүттө жүрүп олтурганын баарыбыз билебиз. Бүгүн заман башка. Кандай болгон күндө да мыйзам мурунку жылдарга караганда жандуураак. Баарыбыз билебиз, азыр жер басып алуудан эч кандай майнап чыкпасын. Демек, мындан чыкты бул
ишке ашпачу көрүнүштүн артында өлкөгө башламандыкты баштоо, кандайдыр бир провокациялык иштерди тутантуу аракеттери катары карапайым адамдарды колдонуп көнүп калышкан кайсыдыр бир күчтөр турарын божомолдобой эле мындай айта берсек туура болчудай. Эч качан ошол жүзгө чукул карапайым адамдар өз алдынча мындай кадамдарга барышмак эмес. Албетте, бул эми укук коргоо органдарынын иши, бирок эртеби кечпи уюштуруучулар менен анын артында тургандар ачыкка чыгат деп ишене туралы. Эгерде бул көрүнүш ушул бойдон бүттү болуп кала берсе, анда арты жакшы болбойт го. Бул кечеги Калыс Ордодогу окуя бийликке болгон кандайдыр бир олуттук оңгуроо. Кызыгы алардын көпчүлүгү мамлекеттик чиновниктер экени белгилүү болгондо да миллиондорду сугунуп болуп көрбөгөндөй кылмыштар мойнуна илинип, бирок ээн эркин басып жүргөнү коомчулукта жакшы эле нааразычылыктарды пайда кылууда. Эмнегедир акыркы кезде мындай жолго баруунун ыкмаларын өздөштүрүп алышкандай. Кайсыл гана чиновник абакка алынбасын, бир ай өтпөй оорулуу болуп чыгары белгилүү. Мунун арты айрымдарын абактан алып чыгып, үй камагына кириптер кылууда. Жемкорлордун бири 2014-жылы Манас аэропортуна келтирилген $5 миллион өлчөмүндөгү зыян боюнча шектүү катары кармалып абакка алынган. Аэропорттун Бишкек филиалынын директору Мирлан Бегалиев дагы үй камагына чыгарылганы белгилүү болду. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соты 2-октябрда кабыл алган. Бул тууралуу маалыматты соттун өкүлдөрү кечээ ырасташкан. Ага ылайык Бегалиев 30-ноябрга чейин үй камагында болот. Ушундай аракеттерден улам ой келет. Азыр коомдо баарын сатып алып, сатып ийгенге да болот. Сотунан баштап баары сатылып жатканы жашыруун деле эмес. Эгер эртең өлкөнү башкаруу үчүн 100 миллионду жеп, анын 50 миллионуна сотторду сатып алса болот деген жасалма жетекчилер, тендерди уюштуруучулар атайын ошондой арам ой менен келбесине кепилдик барбы? Ойлонуп да көрүү керек. Жегиштер четинен эле жеңилдик алып атышса, ушуну айтпаганда не демек элең? Булак факт кейжи. Борбор каланын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов жана 10 айыпталуучунун иши боюнча өткөрүлгөн соттук отурумдарда дээрлик 80 күбө суралган. Бул тууралуу Чүй облусунун прокурорунун орун басары Марат Абсатаров билдирди. Ататалган адамдар 4 эпизод боюнча айыпталууда. Жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүштүрүү, Дастан улуттар аралык компаниясынын атайын шаймандарды сатып алуусу, Күнөстү жээк пансионатынын сатылышы жана Калыс Ордодогу мектептин курулушу. Соттук отурумдардын жүрүшүндө 80 адам суракка алынган. Кийинки отурумда айыпталуучулар суралып, андан соң иштеги далилдерди кароого өтөбүз деди ал. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын экс-мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматов шаар мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы башчысы СО жана алар менен байланышкан жеке компаниялардын жетекчилери КШ жана СА 303-берине коррупция боюнча айыпталышууда. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына бир сутка ичинде 274 бейтап кайрылган. Алардын ичинен 204 жаш балдар. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда кайрылгандардын 96-сы ооруканага жаткырылган, алардын 86-сы жаш балдар. Курч мүнөздөгү ичеги карын инфекциялары менен 79 адам кайрылса, 42 ооруканага жаткырылып, 37 бейтапка амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Курч мүнөздөгү вирустук инфекциялары менен 46 адам кайрылган, алардын 18-и ооруканага жаткырылды деп билдиришти министрликтен. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка карата кылмыш куугунтугун токтотуу боюнча жактоочусунун өтүнүчүн сот канааттандырган жок. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Жакында эле Крим төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча соттук отурум болгон. Ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышуудан баш тартып барбай койгон. Атамбаевдин адвокаттары мурдагы президент азыркы бийликтин оюнуна катышпайм деп айтканын билдиришкен. Ошентип отурумду ансыз өткөрүү чечими кабыл алынган. Сот иши жабык эшик артында өтүп, ага бир катар айып тагылгандар келди. Арасында мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева дагы бар. Процесс бүгүн дагы уланууда. Батукаевдин иши Азиз Батукаев 2006-жылы баңгизатты мыйзамсыз сактоо, жарылуучу заттарды жана курал жаракты мыйзамсыз алып жүрүү, массалык башаламандык уюштуруу боюнча айыпталып 16 жылга эркинен ажыратылган. 2008-жылы абак тартибин бузган үчүн жаза мөөнөтүнө дагы 2 жыл кошулуп, Нарындын номер 24-абагына которулган. Бирок 2013-жылдын 9-апрелинде оор дартка кабылганына байланыштуу делип бошотулуп, Кыргызстандын аймагынан Грозныйга учуп кеткен. 2014-жылдын 20-майында Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Батукаевга эл аралык издөө жарыялаган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча учурда Батукаев курал жарак сактаган үчүн 3 жылга эркинен ажыратылып, Чечен Республикасында жаза мөөнөтүн өтөп жатат. 2019-жылы апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жогорку кеңештин жыйынында криминалдык авторитет Азиз Батукаевдин иши кайра жанданганын билдирген. Анын бошотулушу боюнча бир катар мурдагы аткаминерлер менен дарыгерлер да суракка чакырылып, кээси камакка алынган. Ал эми мурунку башкы прокурор Аида Салянова, ошол кезде вице-премьер Шамил Атаханов жана Саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаева тергөө менен кызматташмай болду деген жүйө менен үй камагына чыгарылган.
Кыргыз мамлекетинде 3294 диний уюм бар. Бул тууралуу бүгүн 16 октябрда Жогорку Кеңештин жыйынында Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев билдирди. Анын айтымында 2665 мечиттер жана казияттар, 69 ар кандай фонддор бар. Ошондой эле медреселер дагы бар. Соттун чечими менен экстремисттик деп табылган 20 уюмдун ишине тыюу салынган. Ал эми диний уюм түзүш үчүн кеминде 200 адамдын макулдугу керек жана ал нотариустан күбөлөндүрүлүшү зарыл дейт ал. Учурда жыйында Кыргыз Республикасында дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып жатат. Жайдын эң аптап учурунда мурунку президент Атамбаев кой таштагы көздүн жоосун алган Шаки Абдыкеримов куруп берген резиденциясында баррикада түзүп курчанууда жатканын билебиз. Аны менен кошо бүгүн сагызгандай сайрап Атамбаевди сатып жаткан баатырлар Жогорку Кеңештин депутаттары Атамбаевди бийликке алып келип чоң кызмат алабыз деп үмүт эткендер болушкан. Алар эмне ачка жүрүшмөк беле. Кой ташта казан болуп кайнап, күнүгө бука, жылкы союлуп, аны коргоочулар бекерет казык артта уча чучука кекиртектен тоюшуп, карк кекиришип, кой таштагы эт жемей түөлүккө болсо экен деп күзөп калышкан. Бука жылкынын баарын Атамбаев соймок беле. Жоону чапса ким чапты, аты калды манаска деген кеп бар эмеспи. Бука жылкыны сойса Атамбаевдин айлана тегерегинде жүргөндөр, жасакерлер эртең бийликке келип калса кызмат үмүттөткөндөр союшту, бирок аты Атамбаевка калды. Эл оозунан угушубузча бука жылкыны сойгондор Сегизбаев Абдил, Атамбаев президент кезинде президенттин кеңешчиси, УКМКнын төрагасы. Абдыкеримов Шаки АЮнун президенти кой таштагы Атамбаевдин резиденциясын салууга жардам берген. Түлөбаев Балбак АЮнун мурунку вице-президенти, Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси. Исраилов Улан Атамбаевдин мурунку жан сакчысы, мурунку ИИМдин министри. Аблязов Мухтар Казакстандын оппозиционери 2005-жылы Кыргыз оппозициясына жардам катары $30 миллион берген. Албек Ибраимов Бишкектин мурунку мэри Атамбаевка мыйзамсыз жер тартуулаган, өзү камалып жаткандыктан жан жөөкөрлөрү аркылуу мал сойгон. Аманбай Кайыпов Нарындын мурунку губернатору, өзүнүн орун басары. Нарындын вице-губернатору Касен Азизовдон мал берип жиберген. Кояналиев Турусбек президенттин иш башкармалыгынын мурунку жетекчиси. Санай берсек тизме узара бермекчи. Арашан кой таштагы бир топ бизнесмендер да мал сойышкан. Атамбаев трайбалистик ойлор менен өзү албай койгонбу, мал сойгондор түндүктүн адамдары. Кечээ эле Атамбаевдин таманын жалап жүргөндөр бүгүн өзүнө айгак чыгып, кой ташта болгон окуяларды ийне жибине чейин айта баштады. Азизбек Келдибеков, Nazar News, KG.